Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу замандаштар. Бүгүн биз сиздер менен үй шартында жасалуучу эко порошоктун рецепти менен бөлүшмөкчүбүз. Бул порошоктун уникалдуулугу бул денени кычыштырбайт. Кичинекей баланын да кийимдерин жууса болот, ак кийимдердин кирин өзгөчө сонун кылып кетирет, чабап коюп да жууса болот. Ал эми азыркы порошокторду, кадимки дүкөндө сатылуучу порошокторду колдонгон соң дене кычышып, ар кандай аллергиялык ооруларды чакырып атканын баарыңыздар күбө болуп жатсаңыздар керек. Себеби анын составында ар кандай курамында ар кандай зыяндуу кошулмалар көп. Ал эми биз бөлүшө турчу бүгүнкү эко порошокко эң эле керектүү нерселер кошулат. Мисалы айта кетсем, лимон кычкылы, кальцинированный сода, ашкана содасы, перкарбонат натрия, ошондой эле жакшы сапаттагы кирсамын жана эфир майы. Эфир майын ар кандай жакшы жагымдуу жыттарын алсак болот. Биз бүгүн эфирный масло мятаны тандап алдык. Бул биздин порошокко жагымдуу жыт берет. Анан ошондой эле бул жерде биз жарым кило порошок даярдамакчыбыз. Ошондуктан ар бирин 100 граммдан алдык. Мисалы үчүн 1 кило жасайм десеңиздер, ар бирин 200 граммдан алсаңыздар болот. Бул жерде ар бири бирдей өлчөмдө болуш керек. Азыр биз сиздерге мынакей азыр самынды теркадан өткөрөбүз, андан соң кийинки процесске өтмөкчүбүз. Эмки кезек мен азыр ушу кир жуучу самынды теркадан өткөрүп алмакчымын. Мага 100 грамм өлчөмдө өткөрүп алышым керек. Мынакей азыр өткөрүп баштайм. Мынакей ушундай майда көзүнө өткөрүп алсак болот. Бул өткөрүп аткандан кийин кургатып, өткөрүлгөн самынды убакыт болсо кургатып койсоңор да жакшы, болбосо ошол жерден деле аралаштырып колдоно берсек болот. Азыр мен бул теркадан 100 грамм өлчөмүндө кир самынды өткөрүп алам. Мынакей эми баардык даяр нерселерди аралаштырууну баштайлы. Мынакей кир самынды 100 грамм кир самынды салып алайын. Анан кезек менен сала берем. Эми лимон кычкылын салам. Эми болсо кальцинированный соданы салып атам. Ардактуу замандаштар, эми ушул эко порошогубузга керектүү нерселердин арасынан ушул перкарбонат натрияны табылышы кыйын. Бул Кыргызстандан, Бишкектен таба албайсыздар. Мен муну атайын Россиядан алдырган болчумун. Эгерде ушундай перкарбонат сиздерге керек болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Өзүңүздөргө керектүү өлчөмдө алып бере алабыз. Бул перкарбонат өтө сонун кылып агартып, кийимди сонун кылып коет. Бул кир жуучу каражаттан сырткары башка идиштерди жууганга, башка дагы хозяйственный нерселерге пайдалансаңыздар болот. Интернеттен карасаңыздар, перкарбонаттын көптөгөн пайдаларын билесиздер. Мынакей. Азыр болсо порошогубузга ушу перкарбонатты кошуп алалы. Баардыгы даяр болду. Эми эфир майын кошобуз. Бул эфир майынан 5-6 тамчы кошуп коебуз. Бул жогоруда айтып өткөндөй биздин эко порошогубузга жагымдуу жыт берет. 1, 2, 3, 4, 5, 6 тамчы кошуп коеюн. Эми бисмилла деп биздин баардык каражаттарыбыздын баарын жакшылап аралаштырып алабыз. Мынакей мен баардык керектелүүчү нерселердин баардыгын кошуп, абдан жакшы кылып аябай аралаштырып алдым. Эми бул эко порошогубуз даяр болду. Азыр эмесине өзүнүн ичине салып, анан колдоно баштайбыз. Мынакей мен азыр өзүм жасап алган жарым кило эко порошогум даяр болду. Мен буну 1 килога бата турчу пластик банкага салып койдум. Бул жерде жарым кило порошок бар. Бул порошокту кадимки эле күндөлүк дүкөндөн алып жүргөн порошокту кандай колдонуп, канча өлчөмдө салсаңыздар, муну деле ошондой салып пайдалана бересиздер. Автомат машинкага салып, андан соң кириңизди жууган соң айтканыма ишенесиздер. Мен бул порошок аркылуу жууганда кир сонун таптаза болуп кетет, жуп-жумшак да болуп калат. Андан сырткары сиздин ден соолугуңузга дагы эч кандай зыяны тийбейт. Бул порошокту колдонууну мен ар бир кожойкеге сунуштайт болчумун. Абдан сонун, жагымдуу, жыты да сонун. Андан сырткары эко порошок. Бул порошоктун жасалышы жакса, өзүңүздөр да жасап колдонуп көрүңүздөр. Ошондой эле бул видеону жакындарыңызга жөнөтүп, жакшы жагымдуу билдирүүлөрдү калтырып коюңуздар. Перкарбонат керек болсо бизге комментарий жазып байланыштырсаңыздар болот. Саламатта калыңыз.